Кеңеш Жусупов, Эне Кудрети, Аңгеме. Аңгемени аудиолаштырган Айзат Канатбек кызы. Көрдүңүздөрбү? Тигине. Адатынча бүгүн да өрөөнгө кеткен жалгыз аяк жол менен Батма кыштакты көздөй келе жатат. Ат үстүндө сөөктөй катып, үн сөздөн калган чүкөдөй кемпир. Ай ботом, чын эле эмне болгон Батмага? Өмүрүндө кабагын чытыбаган Батманы карагылачы. Демейде Батма башкача эле го. Жол боюндагы саздын жээги оттуу боло турган. Аты дайыма өз эле жолдон кайрылып, чөптөн аймап кирчү. Батма мейли байкуш деп атынын чалганына маашыр ала, шамал ыргаган чиелердин жапырылышын кунт-кой карап, бир азга ойлончу. Шар суунун тынчыбаган шоокуму дайым Батманын эрмеги. Жер үстүндө сансыз суу көп го. Ошонун арасынан Батма бул өрөөндүн шоокумун жазбай таануучудай суу боюна келгенде атын бура тартчу да, ичпесе да өжөрлөнүп, сууну ортолой кечирип барып тура берчү. Карагер жок дегенде суунун шарын тумшугу менен жирей сүзүп, ооз тийгенсип, жээктеги саргара элек чөптөрдү бурдап аймалачу. Бүгүнчү? Жок, андай болбой калды. Батма бул сууга да токтогон жок. Аты да Батманын күйүтүн түшүндүбү, кечмеликке бурулбай, башын жерге салып, анда-санда бут таштайт. Өмүрүндө Батма түйшүктүү, болгондо да такыр башкача кайгыны башынан биринчи өткөрүп жатат. Өзүнүн уулу, абышкасы каза болгондо да мынчалык чөккөн жок эле. Каардуу, ыймуңдуу күндөрдө өз баласын узатканда эне бел байлаган. Анда мындай кайгырган эмес. Эл көргөндү көрөрмүн деп чыйыр алган. Батма адеп согуш башталган күндөрү айылга катташууну башка бир ылайыктуу кишиге өткөрүп берүүнү суранган. Эмне болсо да эгин уруп, машак терип, кемпирлердин катарында жүрсөмбү деп ойлогон. Анын үстүнө жүрөк бир коркунучтун, жаманчылыктын кабарын алдын ала сезгенсип, өзүн өзү коргогон, оболактаган. Кыштакта ылайыктуу эч ким чыкпагандан кийин кайрадан көнгөн жумуш эмеспи деп моюн сунуп, жаман ою үчүн өзүн өзү жемелеп иштеп калган. Согуштун алгачкы күнүндө Батма согуш комиссариатынан келген кагаздарды ташып жүрдү. Адегенде кагаздын баары бирдей сезилчү. Кагаздар кубаныч, кайгы алып келерине Батманын ичи жок эле. Кийин балдары согушка кетти. Жумурай журт алыстан тил катты. Кичине болсо да эки ооз эле сөз чийилип уйпаланган кагазды самашты. Колго тийген катты өпкүлөшүп, чарчаган чаалыккан уулдары ошол 4 бүктөм кагаздын арасынан боозала болуп чыга калгансып, не кылсын ата-эне кургур. Сагынган жүрөктөр кагаздан каниет алып, күдөрүлөрүн үзбөй калышчу. Ошондо Батма баарын түшүндү. Сагынычты да, коркунучту да, сүйүнүчтү да эне жүрөгү калетсиз билди. Бөтөнчө алакандай кагазды алганда аялдар жашык эле. Ошондо Батманын күйбөгөн жери күлү болуп, өзүнүн курбуларына өчөшө сүйлөчү. Ай аялдар, кат алганда кемшигениңерди качан коесуңар я? Андан көрө бир эркекти ана чакыр. Угуп койгула ой, силердин колуңарга катты бербейм. Курбулары карыгер атты жылоолоп бурчатышпайт. Батма тебелетсин асты уулунун катын берсе болду. Алыстагы уулун сагынган кандай экенин билген эне түтпөй кетеби? Көптөн кийин эмнегедир жибип, айтоор берип койт. Катты бала бакарага окуткан аялдар уулдарынын жазгандарын укканда көз жаштарын сүртүнүшөт. Ого бетер Батма атынын башын буруп сүйлөнө жолуна түшөт. Жоруңар жолдо калгырлар, айтпадым беле, арам тамактар. Ушул үчүн силерге кат бербейм деп. Эмне шооктойсуңар я? Деле өз башыбызга көрүнсүн капыр. Карап эле тургула, экинчи кат берсем элеби? Экинчи бирөөгө кат бергенге чейин ачуусу таркабай сүйлөнгөн.
Бул катындар эмне мындайсыңар? Бизге эле көз жашты берип коюптурбу? Бекер оштонбогулай. Андан көрө каты күн. Уулунун аманчылыгын тилебейби да, сүйүнбөйбү? Өрөөн ичиндегилер Батманын үнүн угууга куштар. Андан жагымдуу үн эч жерде жоктой. Кайсы убак болсо да Батманын зыңкылдаган үнү көчөнүн башына жетип, айрыкча эркектери жок үйлөрдөн үйлөргө өтүп, жаңырып турган сейт. Ал эми күйөөсүн күткөн аялдар күйөөлөрү сүйлөп жаткансып, 60 аттаган кемпирдин алыстан дубай салам ала келгенсиген үнүнө бел байлашчу. Кемпирлер согушта эмне болуп жатканын Батма биле тургансып, жан алым койбой терип-тепчип сурай беришчү. Ал да көп кармалбай өзүнүн ичиндегисин жашырчу эмес. Эмнесин айтайын, жеңиш биздики жакты дейт. Жанагы керман өлөт көрүнөт. Жекеме-жеке чыкса, биздин уулдар жаман немелерге алдыра койбос. Айылда Батманын аты Ак Жолтой. Ак Жолтой деп 2 сапар кат алгандан кийин Эгембердинин жесири биринчи койгон. Атты койгоннанбы же өзүнүн сырдашыбы, Батма кыштак ортосундагы сонун бүнүкүнө күнүнө тийип өтөт. Атчан адамга жеңдей өрөөндүн ичиндеги кыштак менен кан жолдун боюндагы салынган почтонун аралыгы чай кайнатым алыстыкта. Ошол кара жолдон бөлүнүп, коктодай чыккан бир кулак сууну жээктеп өргө кеткен чыйыр жол аркылуу Батма канча сапар каттады экен. 1000 жолу, 10.000 жолу. Деле өмүр бою басты дейле. Баары бир муну эч ким билбейт. Жада калса Батманын өзү да билбейт. Ошентсе да Батма бул жерден сансыз басат. Милдеттөөдөй, тепкилеп. Бул жерди аяпта басат. Деле калса өрөөндү коркунучтан сактай турган ушул кемпир сыяктанчу. Ал эми айылдагылардын эч кимиси Батманын кабагынын түнөрүшүн, суук кабар алып келүүсүн ойлободу, каалабады. Азыр ошол өрөөн ичи күтпөгөн биринчи суук кабарды Батма, баягы Ак Жолтой Батма алып келе жатпайбы? Болгондо да Эгембердинин жесири сонун бүбүгө. Жалгыз баласын алыстан медер туткан жесирге. Ким билет? Муну мүмкүн жаман кабардын акыркысы ушул эле дейсиңби? Ок, дейт өзүнөн өзү чочуган Батма. Ансыз да аз бекен. Жетишет го мендей шүмшүккө. Батма дили өрүп, өзүн мыжыккысы келет. Бар болгону почтодогу кичинекей кара келин менен сүйлөшкөнүн эстеп, күнөөнү ошого жабат. Жүрөгүндө келинди аяса да, дагы эле ошону жек көргүсү, чачын жуугусу келет. Анда деле жүрөк табасы канбас эле. Келин болбосо, могу кара сумкадагы шүмшүк кагазды эч ким алмак эмес. Анда жүзү жарык болбойт беле карантүн. Батма кара сумкадагы кагазды көп каттардын арасына, адам жүрөгүн сүйүндүүчү каттардын арасына кошкусу келбеди. Аны дароо тапты да учуна бекем кысты. Ушул кагазды айырып, деле мындай жер үстүндөгү кагаздын баарын чогултуп, өрттөп жиберип туруп, башка эле кат жазып койгусу келди. Дагы эле жанагы почточу келинди жемелеп, ичинен күбүрөнүп баратты. Батма ак тандын жанындагы зым карагайга атын байлап, кадимкидей почтонун ичине кирип барган. Кандай келин балам, бизди эмне менен кубантасың айланайын? Келиндин үрөйүн көргөн Батма селдее түштү. Келин үн катпай, сууз гана таңып койгон кагаздарды сунду. Эмне болам? Апышыңдан кат жокпу? Бар энеке. Жаман. Анан эмне шылкыясың? Сендей учурда биз... Келин дагы эле сууз. Көзүн жаш чайып, ээрден калтырак басты. Таноолору кыпчылып, Батмага суук кабарды мына айта салчудай болуп баратты. Батманын көз алдына өзүнүн сабыркулу кирпи кирмегенче тартыла калды. Кемпир уулунун элеси менен эми түбөлүк коштошконсуп бараткансызды. Батма деп чаңырып барып, келинди басып жыгылчудай. Бир гана ортодо
Тактайдан туура коюлган тосмо жолтоо болуп, адамдын чынбы же калппы деген эки ача уюу ач кыйкырыкты чыгарбай тургуп турду. Анын ким? Кокуй, деди кубаты кетип шалдырап бараткан Батма. Эгембердинин баласы каза болуптур. Кагазы могу. О, карантүн, не дейт бул кара жаак? Батма жакшы эле кыйкырды, бирок анын үнү эчкимге жетпей, ичинен жол таап чыга албады. Ошол кыйкырык аны муунтуп, өрттөп, 60 тамырын сыздатты. Тымтырс. Терезеден гана жарыкка чыга албаган жетим көпөлөктүн үнү үй ичиндеги экөөнүн кайгысын кошуп турду. Батма жинди болгонсуп, калтырап, сүйрөлүп, эшикти көздөй жөнөдү. Келин кара сумканы артынан кошо алып чыгып, ээрдин кашына илип койду. Бат эле кайгы алдырган кемпирди эптеп атказды. Ашорду. Мына эми ат үстүнөн кулап кетпей, бирок ээрге баштагыдай чыйраак эмес, серее конгон Батма кыштакты көздөй келе жатат. Ооба, келе жатат бир каран. Анткени менен жакын караганда жансыз сүлөкөт. Көз жашы сала-сала, жаргактай шалбырап, өңдөн өчкөн беттен ылдый жаш агып, ээрдин кашына тамат. Мурдун шор тартат бейшара, анда-санда үшкүрүнөт. Өзү кайда бастырып бара жатканын билбейт. Кайда баратат Батма? Кайда баратамын? Кыштактын карааны көрүнө калганда Батма селтеңете жинди болуп калганмын го дейт. Кайдан жайдандыр чуулдаган үндөр чыгып, Батманын кулагына миң түркүн болуп угулуп кирет. Кемпир жакшы эле чуулдакка моюн бербей, өжөрлөнүп коргонот. Мен кагазды эле алган жазыгымбы? Айланайындар, аягыла, менде күнөө жок го. Башка бир үн, болгондо да өтө окмуштуудай жагымсыз үн. Батмага жаны калбай асылып, ага күнөө одурат. Кагаздарды сен алып бара жатпайсыңбы? Кана, алып барып көрчү. Эл кандай тытаар экен, эр экенсиң, алып барып көрчү. Бардык адамдарда кээде ушундай кайгыруунун ичинде коштогон жаман ой, сана боло каларын Батма билбеди. Жардам сурагансып элеңдеп туш тарапты карайт. Батманын жанагы жаман оюнан жүрөк гана арачалап болушкансыйт. Жүрөк кургур безилдеп жатты. О, Батма, сенде жазык жок. Кандуу майданды сен жасадың беле? Элден кем калбай, өз уулуңду жибергениң калп беле? Ал адамдарга түшкөн түйшүк Батма. Башыңды көтөр. Андан көрө ата канат, мындай кагаздар деле болбосо дебейсиңби? Батма кыштакка жакындап калды. Шундук. Көзүнө коркунучтуу элестер көрүнгөндөн көзүн жууп жиберди. Эгембердин аялы жаман тамын жаңыртып, саксайган чачын жулуп уркурап, адам боору оруй турган кейпи менен Батманын этегинен жыгылды. Кучагын жайып, көзүнүн жашын көл кылып, Батмага жаман кабарды эмнеге угуздуң деп жалбырат. Чучукка жеткен үн менен боздойт. Аңгыча жалгыз эле сонбүбө эмес, сан көз Батман тиктеп, ага кыштактын адамдарынын бардыгы жалынып жатты. О тобо, анан алар кара жашы дебей, түп көтөрө моул алсыз, шордуу Батманы көздөй, колдорун жайып, кат сурашып, бир жакшылык кабар барбы, деп жалырап чуркашты. Не күч таасир ким билет? Эне күчүбү же адамдарда ушундай курнамыс барбы? Батма атынын тизгинин жайып тура калды. Жакшы эле өзүнө кайрат берип, келе жаткандар менен алышчуудай жааланды. Бирок түмөн кол каптап, энени ааптыктырды, сүрдөттү, коркутту. Атын кайра бурдурду. Батма атын теминди да сооруга камчы чапты. Мындай жорукту ээсинен күтпөгөн ат селт эте этин жыйрып, мүдүрлө түшүп, кайрадан оңолуп, адыраңдашты салды. Батманын артынан жер солкунаткан кайырчыдай колун созгон өрөөн ичиндеги эл эми колдоруна таяк алып Батманы, суу кабар алып келе жаткан Батманы айылдан кууп бара жаткансыды. Көчө ылдый уюлгуган чаң калды. Батма качып баратты. Курган эне качып баратты.
Батма ак тамга кандай кетип баратканын сезген жок. Аттын дүбүртүн уккан почточу келин чуркап чыкты. Дейм! Батма жанагы согуш комиссариатынан келген кагазды келинди көздөй ыргытты. Кээде жагымдуу, кээде жагымсыз. Деле адам баласындагы күйүттү муң кантып, кооздоп айтып жаткан үн чыкты. Мен мунуңузду бере албайм, кереги жок мага. Сонун бүбүгө, кайра жибербейчи ушуну балам. Деле өрттөп жиберчи. Айланайын. Жер кучактап жыгылды эне. Эки ыйык эне. Адам эне менен бүткүл адамзаттын жер энеси кучакташып жатышты. Адам эненин ысык көз жашы жер эненин толку боюна сымаптай тарайт. Батма жер энени көз жашы менен эритип жиберүүчүдөй болот. Бир окумда көз жаш да жер эненин жүрөгүнө жеттиби, теребел сумсайып, жер да ичинен көңгүрөнүп ыйлагансыйт. Мейирман жер эне койнуна катып чоңойткон адам эненин мурунку шылдыңдарын, капарына албай жүргөн күнөөлөрүн кечирип, аттиң ага кайрада бир кайгылуу учурда жардамга келип, баладай бооруна кысып сооротуп турду. Тегерекке эл чогулуп кетти. Эки эненин туурап аларды жашык. Батма көкүрөк толгон муңун чыгара, сай сөөктү сыздатып, солкулдап ыйлап жатты. Жашыган, боор уруган үн чыкты. Мээнетиңди алайын эне, туура эме? Аңгеменин аягы үн коштоп аудиолоштурган Айзат Канатбек кызы.